Урматтуу журналисттер, мен кыргызча айтып берейин. Урматтуу журналисттер, эми бүгүнкү ошо маалымат жыйындын ошо маселеси бул Токтогул ГЭС боюнча ошо кантип ошо биздин мамлекеттик акциялар жеке менчик энергохолдингке өтүп кеткен жөнүндө мен ошо маалымат жыйын өткүзүп атам. Ошо мен кыска сизге маалыматтар берип коеюн. Эми бу жерде ким күнөөлүү? Ошо мамлекеттик үлүшү баягы менчик компанияга өтүп кеткенге ким күнөөлүү деген да бул суроо пайда болуп атат. Анан дагы бу жерде ошо мамлекеттик акциялар, мамлекеттик үлүш эң маанилүү стратегиялык ишканалардын ошо жеке менчик ишканага өтүп атканда бул эң бир чоң көйгөйлүү маселе. Эмне дегенде бул баягы үлүштөр, мамлекеттик үлүштөр менчик компания өтүп кеткенден кийин алар менчик компания өздөрү акцияны сатканга толук укугу бар. Ошо негизинде бул бу жерде айтылып атат, Токтогул ГЭС, анан кийин калгандар эң маанилүү энерго тармактын ишканалары сатылып кетиши мүмкүн деп ошо мен маалымат жыйын өткүзүп атам. Ошо мен мурунтан эскертүү берип атам. Эмне дегенде тез аранын ичинде биз ошону токтотуп калбасак, биздин эң чоң байлыктарыбыз, түбөлүк байлыктарыбыз башка менчик тиги адамдарга сатылып кетиши мүмкүн. Эми бу жерде мындайда баягы улуттук энерго холдинг боюнча айтып кетсек, декабрь 2013-жылы мурунку министр Турдубаев менен анын орун басары Бекалиев ошо атайын жогорку кеңешке атайын мыйзамдын долбоорун алып келген. Мыйзам долбоорунун негизинде бул жаңы түзүлүп аткан улуттук энерго холдингти эч ким текшергенге укугу жок. Баш тиги текшерүү палата алардын укугусу жок. Эч ким баш ийбейт. Анан дагы бул парламентке да баш ийбейт деп ошол жерде мыйзам долбоорун алып келген. Ошо негизинде депутаттар бул тиги мыйзам долбоорун четке кагып кабыл болгон. Ошо бул ошого карабай өкмөт 6 январь 2010-жылы атайын токтом чыгарып атат. Ошол жерде улуттук энерго холдинг 100% мамлекетке караштуу, анан установ капитал 5 миллион сом менен түзүп атат. Бизге жакшы белгилүү, могу бизде рет бир 5-6 мыйзам закондор бар, токтомдор бар. Ошо бул токтом негизинде 21 январь 2010-жылы бул атайын ошо Токтогул ГЭС боюнча и улуттук электр тармагы боюнча атайын мыйзам кабыл алган. Ошо жазылган тиги мамлекеттик үлүш 93,72% мамлекетке караштуу, эч жака сатылбайт, эч жака берилбейт, тиги күрөөгө коюлбайт, эч кимге баягы тиги башкарууга берилбейт деп ошол жерде так жазылган. Ошол жерде бу жерде тиги уруксат берилип атат. Бул ошо тиги менчиктештирүү бул жогорку кеңеш макулдугун берет деп. Ошо башка мыйзам боюнча могу мыйзам 91 23 май 2008-жылы тиги стратегиялык объект боюнча да бу жерде жазылып атат. Бу жерде ошо биздин баягы Каскад ГЭСтер, Токтогул ГЭСтер, улуттук энерго тармак приватизацияга ошо программа жогорку кеңеш программа негизинде приватизация менчиктештирүү болушу мүмкүн деп бу жерде тиги мыйзамда бекитилип атат. Анан токтом негизинде 17 февраль 2014-жылы Жантароо Сатыбалдиев премьер-министр кол коюлган. Бу жерде жазылган ошо эң маанилүү бул стратегиялык ишканалар бул баягы электрический станция, Токтогулский ГЭС, Ташкумурский ГЭС, Шамалды-Сайский, Крупсайский, Учкоргонский, Атбашинский, Камбарата ГЭС 1-2, Жылуулук борбор Бишкек, Ош. Бул сатыкка коюлбайт деген токтом дагы бекитилип атат. Эми жогорку кеңеш 29 июнь 2015-жылы өзүнүн токтомунун негизинде ошо менчиктүү программа 2015-2017 жылга
бекитилип атат. Ошо негизинде бул токтом негизинде бу жерде менчиктештирүү уруксат берип атат. Бу жерде 18 май 2016 жылы бу жерде ошо дагы токтом чыгып атат. Токтом негизинде бул жогорку кеңеш уруксат берип атат. Ошо 9 энергокомпания, бул баягы электрический станция, улуттук электр тармактар, Ош электро, Жалал-Абад электро, түндүк, түштүк электролорго саттыкка коюлсын, сатылсын деп бу жерде толугу менен комитеттин, ошо тиги отун энергетика комитеттин чечими менен бу жерде токтом чыгарып атат. Толугу менен бу жерде жогорку кеңеш уруксат берип атат. 80,49% бул толугу менен улуттук энергия холдинг өткүзүп, ошол жерде тиги уруксат берип атат. Сатылсын, приватизация болсун деп ошол жерде бу жерде тиги токтом негизинде бу жерде буйрук тапшырма берип атат. Бул ошо өкмөт өзүнүн буйругу менен 352 2 август 2016 жылында ошол жерде түздөн түз буйрук берип атат. Бул мүлк фондуна буйрук берип атат. Буну ошо баягы энергокомпаниянын 6 миллиард 240 миллион ошо сомду түздөн түз ошо улуттук энергия холдинг өткүзүп бергиле деп ошол жерде өкмөт ошо буйрук менен бу жерде тапшырма берип атат. 19 августта баягы Фугинин жыйынында толугу менен буну ошо тиги өткүзүп берип атат. 29 август 2016 жылы баягы мамлекеттик баягы көзөмөлдөө финансы рынка өзүнүн баягы чечимин чыгарып атат. Ошол жерде экинчи эмиссияны бул мыйзамдуу деп чыгарып атат. Ошондо 62 миллион 455 миң 745 атайын жөнөкөй акция чыгарылат. Ошо акция толугу менен уставной капитал улуттук энергия холдингге өткөрүп берилет. Бу жерде урматтуу журналисттер 30 сентябрь 2016 жылы тиги мүлк фонд менен улуттук энергия холдинг ортосунда келишим түзүлүп атат. 44-чү. Ошо негизинде бу жерде толугу менен бул антирайтинг деп коет. Антирайтинг негизинде бул баягы бул ошо үлүштү акцияларды фондовый рынокко коюп туруп, ошол жерде ошо акциялар тиги баалуу кагаздарды айландырып, ошо баалуу кагаздар 6 миллиард 240 миллион сомдук ошолор баалуу кагаздар бул менчик компания, ачык акционер коом улуттук энергия холдингге толугу менен өткүзүп атат. Эми Айтирант деген эмне деген? Бул Айтирант бул атайын бул компания. Бул ногу бу жерде эмитет бул баягы улуттук энергия холдинг осы сенти менен түздөн түз келишим түзүп, ошо брокерский компания ошо сенти бу ошо үлүштү фондовый рынокко коюп туруп саттыкка коюп атат. Сатып койгондон кийин ошол жерде баалуу ошо мамлекеттик үлүш баягы баалуу кагазга айландырып, анан кийин бу жерде тиги мүлк фонду ошо толугу менен ошо баалуу кагаздарды менчик компанияга дагы белгилеп кетти. Менчик компания улуттук энергия холдингге өткүзүп берип атат. Дагы ошо улуттук энергия холдинг менен тиги мүлк фонд менен дагы ошо күнү эле 30 сентябрь күнү келишим түзүлүп атат. Ошо бардык кагаздарды толугу менен өткүзүп берип атат. Анан айтып коеюн деген нерсе, мына 28 жылдан бери бизде мына мүлк фонд иш алып барбай, эч кандай баягы инвентаризация жүргүзбөй, ошо инвентаризацияды толугу менен переоценка болбой, бүгүнкү күндө ошо 81% мамлекеттин үлүшү баалуу кагазга өтүп, менчикке өтүп кетип, ошонун болгону акча каражаты болгону $90 миллион болуп атат. Болгону $90 миллион болот. А чындыгында мына акыркы 6-7 жылда биз
ошо энерго тармакта ошо энерго компанияга 2 миллиард доллардан ашык акча алдык. Берет не дегенде баягы ошо основной фонддорду баягы кайта эсептеп чыккан эмес. Рыночный баягы баа менен эсептеп чыккан жок. Ошо негизинде бүгүнкү күндө тиги ишканаларда стол 10 тиын турат, а стул 1 тиын турат. Ошо негизинде бердим деп атпайбы, тиги бул башка мамлекеттик баягы эксперттер боюнча, специалисттер боюнча эсептеп чыкканда биздин ошо тиги энерго компаниялардын баасы 90 миллиард доллардан ашык болуп атат. 90 миллиарддан. Значит, берде 1000 эсе берде азан болуп атат. 90 миллион долларга биздин деле кыргыз байлар алып коет. Кыргыз байлар бат эмне дегенде азыр тиги бир ресторан болсо 5-6 миллион доллар болот. Өзүңөр ойлоп көрсөңөр, ошону 90 миллионго алып коюш мүмкүн. Башка чет өлкөдөгү жарандар алып коюшу мүмкүн. Ошондо бирде мындай түздөн түз биздин улуттук коопсуздукка, биздин Кыргызстандын баягы мамлекеттүүлүгүнө түздөн түз баягы чоң кооптун тиги зыян келтириши мүмкүн. Ошо негизинде берде мындай болот да, урматтуу журналисттер. Берде эми ким күнөөлүү? Биринчиден өкмөт күнөөлүү. Бул мүлк фонду и улуттук энерго холдинг күнөөлүү. Эмне дегенде булар ошо бири-бирине келишим түзүп, бири-бирине ошо мамлекеттик үлүштү менчик кылып туруп, менчик компания берип атат. Анан да айтып өткөн берде чындыгында бул баягы 5-6 созукта да тиги комитеттин Жогорку Кеңештин комитеттин ошо от энергетика и жер казына пайдалануу комитетинин төрагасы бул Кожобек Рыспаев болгон. Бул не дегенде бул Жогорку Кеңеш ошо комитеттин профильный комитеттин чечим негизинде бардык тиги буйруктагы, токтомдагы мыйзам долбоорун кабыл алат. Ошо негизинде берде баягы эң чоң баягы жоопкерчилик бул комитетте. Анан да айтып кое турган нерсе, бул мен ушу пайдаланып, все, я 2 минуты всего. Ошо мен ошо урматтуу журналисттер, сыр аркылуу многу интернет сайт аркылуу мен түздөн түз президент Сооронбай Жээнбековго кайрылат элем. Эмне дегенде бүгүнкү күндө өкмөт дагы Жогорку Кеңеш да буну токтото албайт. Бул берде түздөн түз Сооронбай Жээнбековдун президенттин чечкиндүү кадамы керек. Эмне деген биринчиден улуттук энерго холдингди жоюш керек. Анын ордунда тиги мурункудай болуп энергетика министрин түптөш керек. Анан многу фонд баягы мүлк фондун менчик баягы ишканага мамлекеттик ишканага айландырыш керек. Анан дагы парламент, Жогорку Кеңеш ошо мурунку токтомун 18 май 2016 жылдын токтомун жокко чыгарыш керек. Анан кийин бардыгын жоопко тартыш керек. Не дегенде берде многу келишимдер түзгөн тиги мүлк фонд менен эмен ортосунда түзгөн немелер, келишимдер бул мурунку ошо мүлк фонддун төрагасы Мамбетжанов Милс тилинде иш колго атат, а улуттук энерго холдингдин тиги Калиев Айбек Рыспек иш колго атат. Но бюро 2,5 жыл өттү. Эмне деген жаңы жетекчилер. Бул азыр тиги Ринат Төлөбердиев менен тиги мүлк фонддун төрагасы, бул улуттук энерго холдингдин ошо тиги Ачык Асайын коомунун төрагасы Азамат Абдыкадыров аларды жооп бериш керек да. Эмне дегенде бул нерсени эч ким айткан жок. Эч ким ачык айкын болбой атат. Бардык жабык нерсе айтып атат. Эмне дегенде кыргыз эли. Бул конституция негизинде өзүңөр билесиңер, бул жалгыз мамлекеттин бийлигинин бутагы кыргыз эл. Кыргыз эл ошо мынагу миллиард деген сомдордун мүлкүн билбей атат кайка кеткен. Эмне дегенде бу жерде улуттук энерго холдинг, бу жерде мамлекеттик комитет, бу жерде мүлк фонду, өкмөт түздөн түз элдин астына отчет бериш керек. Эмне дегенде баягы баалуу кагазга айландыргандан кийин бу жерде
бекеменин улуттук энергия холдингдин түздөн түз жоопкерчилиги бул таза айкын отчет берүү. Не дегенде ошо үлүштөрдү даже сатабыз десечи ошону алабыз деген бул жаран ошо билиш керек. Мен эмне сатып алып атам мен? Кандай ишмердүүлүгү кандай? Эмездин тиги жыйынтыгы кандай? Прибыли барбы жокпу? Кирешелүүбү, чыгашылуу деп ошол жерде алышы мүмкүн. Не дегенде бул баягы баалуу кагазды үлүштөрдү, баалуу кагаздарды айландырганга бул баягы кээ ошо тиги эмелерди, ишканаларды ошо саттыкка коюп, ошол жерде өздүнүн баягы финансылык баягы эмесин акыбалын оңдогонго, инвестиция алып келгенге ошол жерде толугу менен мүмкүнчүлүк пайда болот. Но тилекке каршы бүгүнкү күндө андай болбой атат. Рахмат. Давайте следующий.